Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı acenneler, mana bugün sizler menen biz Madina'yı ziyaretini kılıp atıp jana ele mana ошол Kur'an basmakanasına barıp geldik. Anan mana eki kıblalı meşrit jönündө malumat berdim. Mana эми азыр маалымат бере турганым бул mana ошол İslam tarixindagi эң чоң согуштардын бирөөсү, мусулмандарды ийгиликке алып келген жихаттардын бирөөсү бул mana ошол Хандак согушу. Хандак деп İslam тарихинде жазылып калган. Хандактын кыргызчасы бул чуңкур же окоп дегени. Жанакындай Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол Хандак согушунда мусулмандардын саны аз болгондуктан капырлар Бадырда жеңилип калышкан. Мындан мурда Бадыр деген согуш болгон. Анан азыр сиздер менен барып Ухудта айтып берем. Ухудта ниче болуп калат? Кээ бир алымдардын пикири боюнча мусулмандар уткан, кээ бир алымдардын пикири боюнча капырлар уткан. Туурасы мына ошол 50-ке 50 мусулмандар жеңилгендей таризде Ухуд согушу болгон. Аны Кудайым буйрса жеткенде Ухудта өзүнчө айтабыз. Азыр мен айтайын дегеним, мына ошол эки согушта тең мусулмандарды жексен кылып салбагандан кийин капырлар аябай катуу күч топтойт дагы 3-чү согуш. Бул мына ошол Хандак согушу болот. Хандак согушу мына ушул жерде болгон. Хандак дегени бул окоп, чукур дегени. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен кеңешет, бул жолкусунда капырлардын саны аябай көп дейт. Канткенде аман калабыз, канткенде алардан куткарылабыз дегенде сахабалар менен кеңеш курганда ар кимисинин ар кандай пикир чыгат. Мына ошол кээ бирлери Мадинанын сыртына чыгып, аялдар айылда калсын, шаарда калсын, биз сыртка чыгып өзүбүзчө мушташалы, калтак жесек ам, өлсөк ам өзүбүз болобуз дейт. Ал эми кээ бирлери айтат, чыкпай эле коелу дейт. Кээ бирлери кол көтөрүп жеңилели дейт. Ал эми ошол сахабалардын арасынан Салман аль-Фарси деген фарстардан келген, ирандыктардан болгон Салман деген сахаба айтат: "Я Расулаллах, Хандак казалы дейт. Чукур казалы дейт. Мадинанын чекесин күргөн чукур казып чашталы дейт. Мына адам өтө албай турган тереңдигин 2,5-3 метр, бул энин дагы ошондой кылып, ат секирип өтө албай турган кылып дейт. Ошондо биз ичинде калып калабыз. Аял бала чакабыз менен. Алар келет, сыртта туруп өтө албай кайра кечет, тажап продукт жасады болгондон кийин дейт. Анткени 20 миңден ашык аскер менен келип аткан болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, анда ошол кээ бир жеринен жалгыз ат өтө ала турган жай калтырып коюшат. Анткени ал жерден бир адам өсө тутуп алышат. Вообще жамаат өтө албай калат. Бул арабтардын согуш тактикасында болбогон эң алгачкы болуп аткан тактика. Мына ошол араб эмес, Салман аль-Фарсидин идеясы менен. Бул менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимдин пикири туура болсо, ал сенин урууңнан, тууганың, тагаңдын баласы болбосо дагы туура пикирди колдош керек экендигинин далили. Анткени ошол жердеги эң улуу сахабалардын сөзүн эмес, башка мамлекет улуту башка болгон, уруусу башка болгон, жаңы мусулман болгон Салман деген сахабанын сунушу менен мына ошонун даваянда Салман айткандай кылалы. Анткени Салман айтат, бизде ошол Персияда душман бастырып келгенде айылыбызды ушинтип сактап калат элек дейт. Ошонун сөзү менен макул болуп Пайгамбардын ошол Мадинанын чекесин окоп казып, чукур казып, ат өтө албай кытаңга туруп чуңкур казып коюшат. Капырлар мына ошол бастырып келген учурда мына ошол бул жерде Бани Надыр, Бани Курайза деген мусулмандар менен союздаш болгон башка уруулар бар эле. Капырлар Курайш көп болуп келгенден кийин алар дагы эмне дейт? Болду эми Мухаммад менен тиги келишимди, дипломатияны бузсак болот дейт. Анткени бул капырлар коркутуп алат дейт. Мухаммадка бүгүндөн баштап баш ийбейбиз дейт. Мусулмандар менен эсептешибиз деп туруп, келишимди бузушат дагы Курайштык капырларга кошулуп кетишет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошентип жалгыз калат Мадинада жалаң мусулмандар менен. Анткени булар менен союздаш болгондор дагы капырлар тарапка, Курайш тарапка ооп кетет. Мына ошентип согуш баштап алар келген учурда келсе эле Мадинага кире албайт, окоп баштары катып 25 күн, 20 күндөн ашык кире албай туруп калышат. Мына ошол учурда мусулмандар аялдарды бир тарапка дегенде бул жаш балдар менен коюшат дагы, өздөрү ошол душман өтө ала турган тарапка туруп алып, өткөнү менен мушташып, өтпөгөнү тосуп туруп алышат. Мына ошентип 20 күн болуп чарчагандан кийин капырлар акыры эмне кылат? Уже тополон кылып башташат. Өздөрүнүн ич-арада эркек кете баштагандан кийин эпте уруш башташыбыз керек, өтүшүбүз керек, башка кылышыбыз керек деп олтуруп, акыры мына ошол арасынан анан кийин Амир бин Абдул-Уд деген мына ошол келет дагы немелерге кайрылып туруп, мусулмандарга кайрылып, "Кана кимиң чыгасыңар мага?" дейт. "Мени менен жеке-жеке чыга турган, мушташа турган мусулман барбы?" десе, бир да мусулман чыкпайт. Эки жолу өтөт. Үчүнчүсүндө айтат, "Силер баарыңар коркоксуңар да ошонун үчүн чыга албайсыңар" дейт. Анткени бул Амир бин Абдул-Уддан чындап корко турган адам. Бул жөө турса атта тургандай эле. Ушунчалык бийик баатыр болгон, ал алдына чыккан адам соо калган эмес. Анан мына ошол учурда Азирети Али ачууланып кетип, намыстанып кетип, "Я Расулаллах, буга мен чыгам" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Азирети Али "Кой" дейт. "О, сага ким чыгат деп аткан билесиңби?" дейт. "Амир бин Абдул-Уд, тааныбасаң таанып алгын" дейт. "Аны тааныбаган адам барбы?" дейт. "Ал сени жөн эле өлтүрүп коет" деген мааниде "Кой Али" дейт. Ал эми Азирети Али болсо "Я Расулаллах, мен чыга берем" дейт.
Пайгамбарыбыз акыры не кылат? Макул деп Hazreti Ali'ге рухсат берет, Аллах Таалага дуа кылат. О Раббим, Ухудта Хамзаны алдың. Бүгүн бул жерде Хандакта мени тууганым болгон Hazreti Ali'ден айыра көрбө деп. Hazreti Ali чыгат да, чыкканда Амир бин Абдул-Вуд тоготпостон, балакай, сен келдиңби? Күчтүүрөңөр жок беле дейт. Мен келдим дейт. Балам, сен атаң менин досум болот эле, кой мен сен менен урушпайм дейт. Десе Hazreti Ali, бирок сен атаң менин досум эмес дейт. Sen менин атамды сыйласаң сыйла, мен сенин атаңды сыйлабайм дейт. Мен сени менен мушташкым келип атат дейт. Амир бин Абдул-Вуд, балакай, кой, сен кичинекей экенсиң десе, Hazreti Ali айтат, коркуп аткан болсоң, анда сага эки шартым бар дейт. Кааласаң кайтып кет дейт. Тирүү каламсың, же мусулманчылыкты кабыл ал дейт. Же давай мусулман бол, же болбосо кайтып кет, сага шанс дейт Hazreti Ali. Буга ачууланган Амир бин Абдул-Вуд мына ошо кылычын көтөрүп келип өлтүрөм дегенде, мусулмандар дагы баары коркуп турат. Бирок Hazreti Ali Аллаху акбар деп уруп туруп, мына ошол бир урганда мына ошол башын алат дагы, экөө кылычташып кетип, акыры чукурга түшүп, элдин баардыгы айран таң калып турат, кана эми дуэлден кимиси тирүү чыгат деп. Аллаху акбар деп туруп бир маалда Hazreti Ali тиги Амир бин Абдул-Вудтун башын көтөрүп чыгат. Сахабалар капырлар тарапка ыргыт, булар корксун, чочусун, качып кетсин дейт. Эң кыйын батырларын өлтүрдүк биз дейт. Мына ошентип анан Амир бин Абдул-Вудту өлтүрөт. Ошентип мусулмандар согуш башталып кетет. Ошол учурда Аллах Тааланын кудурети менен аябай каттуу шамал, жамгыр болот дагы, Аллахнын жардамы келип туруп, алардын капаларын учуруп, отурган жерлерин учурат дагы, өздөрүн кошо учурганда ошол жерге тупуракка көмүлө калып, жата калып, араң шамалдан куткарылып калышат капырлар. Мына ушинтип алардын күчү качат. Ушул учурда Курайза уруусу дагы мусулмандарга атака коюш үчүн аялдар, балдар калган тарапка акырын бир тынччылык киргизип беришет. Сен кир дагы дейт, көрчү дейт, аялдар, балдар тарабында эгер сакчылар, аскерлер, кароолдор жок боло турган болсо, анда ушуларды кирип аялдарын, балдарын басып алалы дейт. Акырын кирген тынчы, мына ошол жерде бараткан Сафия бинт Абдул-Муталибти көрүп калат да, Сафия эне өзү көрүп калып туруп, мына ошол пайгамбарыбыздын эжелеринен артынан түшкөндө ал качып барат дагы, качып бараткан аркасынан кууп бараткан жанагы душман жыгылып чыгат. Жыгылганда Сафия эне өз байкап калып келип темир менен уруп, жанагы тыңчы болуп кирген Курайза уруусунун адамын өлтүрүп коет. Өлтүрүп коюп чарчап олтурган учурда анан кийин Уму Зубайр деген башка бир аял келет дагы, эмне болду десе, ушул бастырып келгенге ушуну өлтүрүп койдум, чатышып кетти эле дейт. Андай боло турган болсо, башын алалы дагы, бул кирген забордон кайра ыргыталы, сырттагы мунун жөнөткөн адамдар, бул жерде охрана бар экен деп кирбесин айткан, бул азыр биз өлгөн ыргытпасак, эч ким жок экен дейт дагы, алар муну издеп келип, биздин кароолубуз жок экен, эркектер жок экенин билип алат дейт. Ошентип тиги аял башын алат дагы, апарып туруп, жана кирген жерден забордон, чуңгурдан эмесин башын ыргытканда, алар айтат, мусулмандар тияка жарымы күч кетип, жарым күч биякта балдар менен аялдарды кооруганы калыптыр дейт дагы, чоочуп кире албай калышат. Ушинтип аялдар менен жаш балдар тирүү калып калат. Ал эми нар жагы Аллах Тааладан жардам келип, шамал, борон, жамгыр келет дагы, капаларын бар жогун учуруп качып кеткенден кийин, мына ошол мусулмандардын арасында жаңы гана мусулман болгон Нуайм деген сахаба акырын Курайза уруусуна барат дагы, уже Курайштыктардын алы качты дейт. Селерди таштап кетет, уже селер менен мамилени бузат дейт. Ишенбесеңер дейт, баргыла дагы алардан бир 10-15 адамды бизге жардамга курал жарак согушканды үйрөткөнгө сурагылагын дейт, бербей коет дейт. Курайза уруусуна келет дагы, барып Курайштардан бир 10-15 адамды жардам бер деп сурагын дейт. Ал эми Курайшка барат дагы, мына Курайза уруусу селерден кээ бир адамдарды сурайт, карап турасыңар жакында. Алат дагы Мухаммадка залогка тапшырат дейт. Эки тарапка тең барып жалган айтат дагы, экөө мамилесин бузат. Абу Суфянга биринчи келген дагы адам сурайт деген. Тиги бар адам сура деген. Келип Абу Суфяндан кээ бир аскерлериңди берсең бизге согушканды үйрөтсө, мындан ары өзүбүз коргосок, мусулмандарга каршы турсак десе, Абу Суфян айтат, бул залогка алганы келди дейт. Жанакыга Мухаммадка парсат үйрөтүп берген адамдар дейт, бербейбиз, уже кетебиз дейт. Ошентип Абу Суфян өзүнүн аскерлери менен кеңешип, эмне кылабыз дейт. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына кайрылып, ким барып Курайштардын жыйынына катышып, секретный кирип барып шпион болуп, маалымат алып келет дейт. 3 жолу сураса да сахабалар унчукпай койду. Анткени душманга бул барып кошулуп, алардан маалымат алып келүү мүмкүн эмес болчу. Баары тааныйт бирин-бири. Булар баары меккеликтер, тууган урук адамдар. Анан үчөө да тең эч ким унчукпай койгондо, үчүнчүсүндө пайгамбарыбыз Хузайфа деген сахабасына кайрылды. Хузайфа сен барып кел dedi. Хузайфа башын ылдый кылып акырын аркасынан өлүмгө бараткандай барат. Ошентип Хузайфа акырын барат дагы, капырлардын катарына кирип туруп, мына ошол жерден барып акырын чуңкурдан чыгып бар алардын катарына кошуп чогулушка катат. Чогулушта Абу Суфян кайра кетели, алсырадык, башка болдук деген сөздөрүн угат дагы. Ошол учурда Абу Суфян байкап калат дагы. Араңарда Мухаммадтын адамы жокпу дейт. Жан-жаныңардыгыларды сурап тактап койгулачы, карап койгулачы дейт.
Хузайфа таң қалата еми қолға түсіп қалдым дейді дағы. Шу сырыйлық қылып, заматта жандағы адамға, сен Мұхаммадтың адамы емессің бе деп бұяқ қарайды. Қараса Амир бин Асим деген сахаба. Бұл кейін мұсылман болады. Бұл жақ қарап тұрып, мұнысында да ошон деді. Сен Мұхаммадтың адамы емессің бе? Екеудің жоқ, мен паланчамын дегеннен кейін, болды онда менің оның жанында жоқ екен деді. Өзінің жаңа зиректігінен тигілерден сұрайды дағы, мұны сен кімсің? Қайрағылар ответ бере алмай. Сен өзің кімсің деп мұнан сұрай албай қалышады. О заматта екеуісінің шусырыйлық қылып сұрай қояды дағы, екеуісі тең мен алмын, мен Амир бин Асиммін дейді. Мына ошол жерден бұл сахабадағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хузайфада қайра келеді дағы, алардың бүт секретін пайғамбарымызға айтады. Ана пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям аябай разы болып өзінің киген киімін шешіп береді. Мұсылман ушундай шусырый зирек болуш керек депчи. Андан кейін Амир бин Асим жана алданып қалбады. Сен кімсің? Сен Амир бин Асим деп қалды. Арада жылдар өткеннен кейін мұсылман болғаннан кейін мына ошондо Хузайфа айтады. Білесің бе дейді. Ошондо мен сен үшін келмейін десе, Амир бин Асим айтады. Ошондо раса мен алдағансың да деп экөө бири-бирине тамашалап күлүп жүрүшкөн. Бул мына ошол Хандак согушунан алда турган сабактар, урматтуу туугандар, мына ошол арабтарга тиешеси жок болгон Салман деген сахабанын пикири менен ушул чечим кабыл алынат. Алладан жардам келип, шамал менен аскерлер жүрөт, ушинтип мусулмандар аман калышат. Дагы алына турган сабак жанагы эки аялдын окуясы. Biz ayalımız başkabızda oturmasdan, buna oşal kerekli uçurda erkek de erktүүлүгүн көрсөткөндүгүн aynan. Eger oşalar oşantpegende, belki mına oşal arkasından kelip düşmanlar oşal doğurduğu zamandagı sahab, жаллаң sahaba жаш балдар менен ayaldарды өлтүрүп салмак. Bir ayaldын эрдиги менен, мына бүгүн миллиарддаган адамдар мусулман болуп, ошолордун катарында сиз экөөбүз дагы мусулман болуп монтип, мына ошолор жүргөн тарыхый жерлерди келип, ээн эркин, кенен кесир көрүп, зиярат кылып жүргөнүбүз учурунда батыр энелердин, батыр сахабалардын турган қалған чуқур окоп деген мааниде мына ошол Мадинаның территориясын чуқур менен казып алып, ичине эч кимди киргизбей коюшкан. Натыйжада акырында ошол шамал борон, анан жеке мушташтардын негизинде ачкачылыктан кыйналып, капырлар кайтып кетет. Мына ушундан кийин Араб аралында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өкүмү жүрүп, мусулмандарга мындан кийин эч ким жанакындай даап келип жеңебиз дей алган эмес. Анткени ал 20 000 Курайштар келген учурда алар эгер чукур болбогондо Мадинада мусулмандар менен мушташпайт болчу. Жөн эле деле өтүп кетет болчу. Мушташканга муктаждык калган эмес, аскердин саны ушунчалык көп болгон. Жөн эле туруп берсе дагы мусулмандардын огу жетпейт болчу. Ушунчалык көп сандагы капырлар эле. Бирок жанакы чукур деген согуш тактикасы менен аман калышты. Анан ошондо алар капырлар билишет, биз ушунча күчтүү көп сандагы аскер менен дагы зыян бере албадык. Мындан ары мусулмандарды жеңүү мүмкүн эмес деп туруп, мына ошондон кийин мусулмандардын дини көчөгөн, өркүндөгөн, өскөн. Хандак согушу мына ушундай.